Айтурган деген карындашыбыз интернеттен көрсөңүздөр керек. Өзү азыркы учурда 18 жашта. Бул апабыз ооруга чалдыкканда 14 жашта болчу, 14 жаштан бери апасына жардам берип, апасын карап жүрөт. Интернеттен буга чейин мен да көргөнмүн, ошол апаңды карыялар үйүнө бербейсиңби десе, чыркырап ыйлап, мен бербейм, өзүм карайм деп, азыркы күнгө чейин апабызды мына ушул Айтурган деген карындашыбыз карап келет. Апабыз азыр баса албайсыз апа, азыркы учурда? Бир жамы таяк кармап жүргөндө баса алам. Көп баса албайсыз. Мен врачка айтып түшүндүрө албай койдум да. Аксап деле басып жүрбөйбү депчи. Анан кан куйганда парализовать этип калгансың, бул болбойт. Сизге туура эмес кан куйуп коюшканбы? Туура эмес кан куйганда магачы. Туура эмес кан куйганда 47 күн комага түштү. Ошол бойдон жана самбилге салып алып келип чышташты, көрбөгөндү көрдү. Анан эч ким квартирадан эч ким киргизбей анан ушул кишиге жолугуп калган, ушул киши учетко коюп, ушул киши кирген квартирасыначы. Азыр мына квартиранын ээси жардам берип атыптыр да анда байке, Жардам деле эметкен жок, айым үйүнө барып кирден кээ бирөө өзү баспаса кандай төлөйсүң, өлүп калса кантебиз, болбойт деп киргизбей коюшту да. Эптеп таап жүр, анан могу жерден Карагайга жасылган эмеден ошол жерге көчүп киргенибизге 4 жыл болду. Сентябрда көчүп келгенбиз, 4 жыл болот. Бuyakta квартира канча төлөйсүңөр? 8 миң төлөйт. Мага ваннасы бар, душу бар, ремонт полный жасап берген, эшиктин алдын баарын жаңы жасап, мурда андай жок болчу, баарын жасап беришти да, бүт баарын. Айтурган, азыр сен иштейсиң бир жерде? Ооба, иштейм. Кайсы жерде иштейсиң? Мен азыр постоянный жумуш иштейм деген жок да. Жок, үйгө акчаны сен таап келесиң да, туурабы? Кандай жумуш, каякта иштеп аттың? Үй уборка. Үй уборка? Бир айда квартираңарды төлөп, свет бетиңерди төлөп, тамагыңарга жеткире аласыңарбы? Кээде чыгат, кээде чыкпай калат. Азыр карантин учурунда иштеген жоксуңбу, мага жабылчу жакта чырылдагандар болду. Карантин Карантинде 2 ай иштеген жокмун. Бул жакта карантин учурунда бекер кылып бердиби квартираны? жок. Төлөп аттыңарбы? Ооба, жарым болсо да, эмесин болсо деп таап келип, эметип атыштан. Башка сиздергечи жардам берген бирөөлөр барбы дагы башка? Жок, денелерин. Колдоруңузга эмне болду бул? Ушундай болуп атат. Өзүнүн ушундай болуп атабы? İşlerimden bazen kol. İçmede su verdiler. Çıbıklarımı, dallarımı var şurada o kuvvetli. Borumdu da böyle basmasam turup gitmesin ama borum dedi gereği yok. Böğrümün de vereyim şu. Başka cümlesi uşumuz için bir eksotik bir daha bir boş. Şuna bir şey çıkardı kendi vermiş. Erten gün içinde alganda erten gün. Qanday ahvalda qaladi. Meldi tartqanda endi birdemeler chiqadi ki. Dele qayog'dan emasang dedi, chinda kelganda men eshitganim yo'q. Men o'zimda o'shalar 2 soat, 3 soat yer bersin. Erta men aytadi, mama, eslattirsin. O'zimni laylab salib oladi. Keladi, o'rak uyimdan yo'q jamon. Chinda hareket qilasiz, agarda ошол жер маселеси чечилип калган болсо, биз карап турбайбыз. Ашар жерин түрүндө болсо дагы салып жардам берет. Квартплат келатканда кадимкидей ажал келаткандай ушундай эме квартплат деп чогултуп бергенибизде бир чоң эмеден кутулгандай болуп калабыз. Биз азыр квартплатыңыздарды төлөп берели. 8 миң сом дедиңерби бир айлыкка? 8 миң бир айлык квартираңыз, биздин болгон акчаны таштап кетели сизге. 2,5 миң сом дарыл параларыңызга иштете аласыз апа. Оорубаңыздар, кыргыз элинен айланса болот, мына бири-бирине жардам берип, жардамдар жакшы болот. Биз көзүбүз менен көрүп атабыз. Сиздерге дагы жардам жакшы келет деген үмүттөбүз. Ыйлабаңыздар апа, эч ким жок дебеңиз, мына биз турабыз. Балдары, мына ушул балдарды бизди баарыбызды менин балдарым деп эсептейбиз. Биз жардам берип турабыз. Ыйлабаңыз апа. Биз Кудай буйрса дагы келип турабыз. Телефон номерди Айтурганга бергенмин, Айтурган.
кайсыл убакта азык түлүк керек болобу же бир муктаждык болобу чала бересиң. Деп кетпейдик. Ошо квартира жагынан да бул жагынан, биз дагы эми жөн карап турбайбыз. Өткөндө мэриядан 3 кило кичинекей эмелер келген, анан ошо менен уну деле эчтеке деле жебейбиз белек, кичинекей картошка болсо ошол болот. Биз бул ичим эле салактар, ичим эле көлкүлдөп кетти, эмне түнү менен. Ишенсеңиз түн ичинде грелка басып жатып атат, суу муз басып, эмне таңга жок көзүм илинет. Биз азыр бул жака келатканыбызда бир жигиттер чалган бизгечи. Азык түлүктөрдү даярдаган экен. Ошондон сиздерге дагы 5 үй бүлөгө даярдаган. Бирөөсүн сиздерге таштай кетебиз. Ошол жигиттерге атыбызды атабайлы койгула деген дуа кылып коесуздар, Оорубаңыздар.